Бар нәрсе адилдик, адамдын болмаса болушу. Кезекте калыс болушу керек, адилет болушу керек. Сага эгер чечим берсе, сен эч качан күчтүү саясатчы болбойсуң. Kur'an'a bile bitirip salağısı geldiğinde çok uyanış. Biz eğitim okuyoruz. Өлкөгө зыян келтирип, өздөрүнүн жеке чыкпай койсок, биз өзүбүздүн өлкөбүзгө чыктырган болобуз. Адамдык сапаттарын сактай албасаң, эч бир жерде ийгиликке жетпейсиң. Мыйзамды туура кора берсин, жаман жакшыды. Онадан тегеріп деп отырғандан көріп, оңып тепсін маңдай мұрағын топпайып, оқуғаннан көбірігірақ қақалам. Ошоға жараша, мен тұрмыштым бақытарым баштым. Жашайсың еркін çalбай, жатқансып çıkпастың өді, чыңылдап, чұрқап жүрген аз, чырқырап саға күйген аз, қорқышқан менен бардығы, о чындық сені сүйген аз. Адамға өзі өлчөлүү өмір берет экен. Ошол өлчөлүү өмүрдө бул көп нерселер жасап, көп нерселерге үлгүрүп кетти. Bunu Ruslarda человек с большой буквой дейді. Bizde hakka yetken adam дейді. Чыныбак күчтүн эрки да күчтүү эле. Өзүнө кандай сел койбосун аткармайын артка кетчү Чыныбайды біз досубуз, жан курбубуз деп айтабыз. Бирок бизден жакын Чыныбайдын досу бар болчу. Бул чындык деген дос. Чыныбай жөнөкөй адам эле, жупун адам эле, бизнесменге окшогон адам эле. Бизнесмен өзүнүн кызыкчылыгынын артынан түшүп, мындай сыя кууп, мындай доолоп алат го. Сыйлык сурап доолаган жок. Кызматка деле мындай жулунбайт эле. Мына ушундай кеңпейил айкөл adam эле. Ben kendi çıkarım için ticarete başlamıştım. Dolaylı olarak ileride ülkeye katkısı olur tabii. Ama onun düşüncesi ülke nasıl kalkınabilir, neler yapılabilir? Balkim ancha-muncha talant bardır. Bunday bir narsega baya көп окуган үчүн, бала кезде ошо көбүрөөк китеп окуп, bir нерсени көбүрөөк жаш кезден алып калган үчүн bir нерсеге өзүм бат жетет. Менин бүгүнкү күндө алган багытым мына туризм боюнча пансионатты сатып алып атам, жерлерди иштетип атабыз. Андан сырткары ошол чыккан жерден чыккан продукцияларды иштетип, мондай продукцияларды чыгарып атабыз. Мунун бардыгы демек туура экен деп мен дагы бир жолу ишенип атам. Бизнесте ошо түркиялык баягы алакалаш жүргөн кишилер менен бирге баштап Кыргызстанда ошол un маселесине байланышкан, тегирмен маселесине байланышкан бизнес менен Кыргызстанда биринчилерден болуп бизнесмен болуп чыкты. Мен идеяны дароо кармайм да. Анан ал идеяга аябай дилгирленем, идеянын артынан түшөм, идеяны ишке ашырам, ачкандан кийин кызыксыз болуп калат да. Анан айынан Нуржанга таштайм. Бир үй бүлөдө негизи ошондой болот да. Эркек киши деген тамды салат, мебель алат. Ошонун баарын эметкенден эле уже хозяйка болсо тиги үйдүн жанакы тазалыгын сактайт, балдарды тарбиялайт дегендей эле. Бизде деле бизнесте ошондой болуп калды да. Баягы чын экөөбүз айтып калчу, это у нас семейный бизнес депчи. Бул акында ушул эки адамдын айкалыштыгынан ушундай ийгиликтер келип жаралган деп ойлойм да. Анткени жаңы идея келет Чыныбай Акунич тараптан. Нуржан Далиевден ал идеяны алып, бул биздин Акун ишканасына адаптация кылып, системага салып, процесстерди жүргүзүп, жыйынтыгы натыйжалуу болуусун камсыздап ишке салган адам да. Чыныбай бизнеске барганда ал бир айтканы бар да, мен адамга пайда гана алып келчү нерселерди чыгарам деп. Анан чын эле биз мынакей un чыгардык, макарон чыгарып атабыз, суу чыгардык. Биз өзүбүздүн компаниябыздын да слоганы катары саламатта жашоонун кубанычы деп алганбыз да. Биз чыгарып аткан нерсенин баары бул адамга пайда гана алып келчү нерсе. Бизде дагы мынакей Акунда аябай көп сотрудниктер бар. Жөнөкөй эле грузчиктен баштап кийин высший руководствого жеткен сотрудниктер бар да. Кызыл диплом алган жигитке караганда мага ошо грузчиктен өсүп
чоңойгон жигитке көбүрөөк ишенем, анткени ал ар бир нерсесин үйдө билип көрүп үйрөнгөн жигит болот да. Анан бизде акында ошондой эле подход болду окшойт кадрларгачы. Ошол мен да сыймыктанам ошол Чыныбай Күнчтүн жанында эмгектенип шакирти катары замандаш болгонума. Себеби дегенде ошол Чыныбай Күнчтүн өзүнүн жүрүм туруму эле бизге чоң сабак болчу да. Азыркы күнгө чейин мен үчүн жеке мурасы ошол болду да. Ошол чынчылдыкты, тазалыкты, жөнөкөйлүктү, адамга болгон мамилени сактап калгым келет да ошол нерсени. Çalıştığımız günden bugüne kadar, son zamanlara kadar dahil ve bundan sonra da hep bir tek kuruşu gelen bütün şeyi Kırgızistan'a yatırım olarak çevirdi. Hep yatırımcı, etrafıyla uyum içerisinde çok dolu bir insandı. Чыныбайдын бизнеси мындай шыдыр жүрбөптүр. Абдан тоскоолдуктарга учурап, кээде абдан бир чоң суммадагы каражаттарын бирөөлөргө алдырып, ошол абдан бир татаал жүргөн экен. Акчаң жок, нөлдөн баштап атасың мисалы да. Жанчамча бир нерседен баштадың. Жана окшоп, мага окшоп гонорар алып калсаң китеп которуп, анан ошо акчам бар деп канаттанып жок дегенде жабдуунун жолун төлөп берем дегендейчи. Болбосо Бишкекке келсең, Кыргызстанга келсең, эч бир жерде имаратың жок, алып койгон жериң жок. $70,000 биринчи кредит алып, $124,000 түрктөр компаниялар жиберип атпайбы жаңы жабдуу алам деп, тегирменин жабдуусун алып. Алар акчаны алгандан кийин жоголуп кетишти. Барып артыларынан bir ай жүрдүм. Ал кезде келишим жок эки өлкөнүн ортосунда. Бир тыйын акча чыгара албайм. Төлөш керек да тегирмен акчасын. Анан Кыргызстандан анан кийин четинен анан акча ала баштадым. Ал кезде Кыргызстанда ушундай бир чоң бизнес бар болчу. Бир-бирине процент берчү. Чоң процент. 150% менен кредит алдым. 140% менен алдым. Анан ошонун баарына жетиш үчүн, жанагындай системалык маселелерди чечиш үчүн бүгүн түндө иштеш керек болот. Ал кийин Кыргыздын эң алгачкы ишкерлеринен болду. Өзүнүн империясын деп коелук биздин масштабта түздү. Ишкерлер союзунун президенти де болду. Ишкерлер союзунда мени президент кылганда өтө чоң маселени чечүүгө туура келди да. Бийликтен ишкерликтин кызыкчылыктарын коргоп, алардан талап кылып, мисалы кошумча нарк салыгын 20-дан 12-ге түшүш үчүн жанагы чекени баа салыгы деген бар болчу 4%. Аны такыр алдырып салыш үчүн күчүмдү жумшадым. Ошондой эле социалдык төлөмдөрдү 27-ден 17-ге түшүрүш үчүн күрөштүк. Мен ошо ишкерлер ассоциациясы союзун башкарып жүрүп чечкенге аралаштым да. Чечип бергендердин бирөөсү болдум десем болот да. Көндүрдүм, түшүндүрдүм, ишендирдим дегендей. Демек, мага ошондой чоң иштер керек экен. Бүтүндөй система. Бүтүндөй бизнесмендердин тагдырын чечип бериш. Бүтүндөй бизнесмендердин жолун ачып бериш. Элдин көпчүлүгү баягы уралап, артынан бир топ кишини эшитип алып, анан ушундай келет, ушул лидер экен, ушул партиянын лидери экен, анан лидерлик сапаты бар экен деп мүнөздөп коюшат да. Ичкеде ураламай жок, бирок уралабай туруп лидер боло алчу да. Лидер болгондо кандай? Өзүнүн өндүрүшүн абдан жакшы бутуна коюп, ошол эле учурда ишкерлердин башын бириктирип, Кыргызстан ишкерлер союзунун төрагасы болду. Ошол кезде деле ичкени жакшы көрүп, эметпей бизнесин талашып аткан кез болчу. Ачыгын айтканда Бакиевдин баласы дагы, инилери дагы өтө чоң бир басым жасашты десек болот. Биринчи эле Ысыкөл Инвестбанкта менин акцияларым бар болчу. Ошол акцияларды алыш үчүн Биздин бизнести Чыныбайдын аркасынан бүт баарын текшертип, атайын бир Финполициянын сотрудниги эле, ЖККНБныкыбы билбейм. Ошо көрүнгөн жерде ошо Чыныбайга каршы бир информация чогултуп жүргөнүн билем да. Салыгына барып, Финполицияга барып, сотторго барып, бизге байланыштуу кеч маселелердин баарын, иштердин баарын чогултуп жүрчү. Сабай меселер барбы деп таба алдым депчи. Аны барбы? Сен ойлоп атасың, саясатта жүрсө эле баарын башкарып жыргап жүргөн. Жок. Бар жерде күрөштү. Мен кээде айтып калчумун Чыныбайгачы, ты свой среди чужих, чужой среди своих депчи. Ал кезде гезиттер көп чыкчу эмес беле. Улам эле ар бир гезитке Чыныбай жөнүндө бир информацияны чыгарып, ошолорду ким чыгарып туруп атты, ким акча төлөп берип атты, аны деле билбейбиз. Чыныбай деле кызыкчу эмес. Ага ал анча деле маанилүү эмес болчу. Эмне деп жазса жаза берсин, мен главное өзүм
жолум менен кете берсем болот деп. Турсунтай экөөбүзгө канча тийишип, гезиттерге чейин чыгарып качан камалат дегенге бар чыгардан бар. Атамбаевди ушундай кылган. Вроде мен Атамбаев эң жакын адамдардын бирисимин. Грейдерликтен башканы ойлобогон, башкача байыбын жолун билбегендер болсо, бизге окшоп иштеп, эмгеги менен акча тапкан билбегендер болсо, алар жанагындай жолго барышат. Чыныбай бизнесмен, баары эле билишет. Чоңдун баласы эмес. Айылда 10 балалуу чабандын үй бүлөсүндө өсүп чоңойгон, эмнеге жетсе бүт баарын өзү жеткен. Чиновник болуп, тияктан бирдемелерди алып калган эмес. Мугалим болчу, андан кийин бизнеске барды, кредит алдык, кредит менен бир нерсе салып, ошентип тутузга турган адамдарбыз. Бирок 24-жылы биз жөнүндө, Чыныбай жөнүндө ушунчалык кара пиар башталды, туура эмес информация эле көрүнгөн жака жазылып, айтылып, атасынан айрылган балдарга ошондой мамиле жасап, кызымы 1 ай ГКНБнын СИЗОсунда камашты. Мен ойлойм, бул адамгерчиликке жатпайт. Чыныбай кыздарын каматтырмаңыз. Чыныбай канча бизнесмен болуп жүрдү. Анан ушундай саясатка келген ишенчек, өзүнүн ордун, өзүнүн мындай кызыкчылыгын талашпаган адам эле да. Журналисттер мен бизнесте жүргөн кезде саясатка депутат болгуңуз келеби, саясатка келгиңиз келеби деген суроолор болчу. Мен бир жолу эсимде, эске чыгып калат, ошо материалдар бар болуш керек. Мен пенсияга чыккандан кийин келем деп койчум. Kendi aramızda bir karar verdik. Yani biz Kırgızistan'ın kalkınması için ne yapmamız gerekiyorsa onları yapalım. Ama politikanın dışında olsun. Ama o kadar çok ısrar ettiler ki yani bunu bizzat son gün kendim beraberdik yani son gün seçim yapılacak falan. O gün bir listeler falan asılacaktı ve tamam ben katılmayacağım dedi. İçke bayağı uçur geldi deputat bolsun bayağı yok bolbay men seçim aldım desem. Анан кыйын киши ал жагынан айтты, Кыргызстандын башына түшүп монтип атса, мына өзүң айтып атасың, бизнесмендер канча киши өлдү, бизнесмендердин канчасы кыйрап атат, ошол кезде сабак окшоп, онда жардам бербегендимде ким жардам берет? Мен билем, сен кара курсаң кыйын тойгузасың. Бирок элдин да курсагын ойлош керек, элдин тагдырын ойлош керек деп намыска тийбей. Хорошо, эгерде ошондой эле болсо, мен деле бир нерсе байланыштырсам мен барайын. Мен эсимде да ошо 2010-жылдан кийин баарыбыз эле бир болду эми жакшы өзгөрүүлөр болот. Кыргызстанда бир жакшы жашоо кура алабыз, жакшы экономикабызды көтөрө алабыз деп бир баарыбыз эле ишенгенбиз. Анан Чыныбай деле ишенип, ошон үчүн тиги саясатка барганда 2010-жылы саясатка келип, 2 жолу депутат болуп, коалиция түзүп, өзүнүн дипломаттуулугун, сөз таба билгендигин, ал жерде мен деген тиги бир казанга 10 кучкордун башын кошуп кайнатыш керек. Ал заманда коалиция деген азап эле да. Ошолордун башын бириктирип, сүйлөшүп, ынтымакты алып жүрдү. Урматтуу депутаттар, баарыңыздарга чын жүрөгүмдөн ыраазымын. Жалпы эле ушул жерде баардыгыңыздарга чын жүрөгүмдөн ыраазычылык билдирем. Чыныбай спикер боло электе деле парламентте коалиция түзө албай эле согушуп эле атышчу эле. Менин билишимче ол 4 жолу коалиция түзүп берди. Ушундан эле мындай жыйынтык чыгарып койсок болот да. Ошол жерде отурган мындайча айтканда, көркөмдөп айтканда, бири-бирине пикири келишпеген чаар баштардын баардыгын тең бириктирген ушу чыкен болуп да. Чыныбай бир эмес ошо эч качан капа болбой, бүт элдер келсе ар бири менен жолугуп, ар биринин проблемаларын угуп туруп анан чечем депчи да. Бирөөнүндө чечилбейт, бул аткарылбайт деген уккан эмесмин. Болгону чике 1,5 жылга чукул эле төрөгө болду. Бирок ошол 1,5 жылдын ичинде Россиянын федералдык кеңешинин төрайымы Матвиенко менен ушундай ысык мамиле болуп калды. Казакстандын спикери, Азербайжандын спикери ушундайлар менен барып жолукканда чикен ушундай урматтап карап турушчу. Ан көрсө чикеде мындай жеке өзү үчүн эч нерсе суранбайт экен. Жеке өзүнүн авторитетин бийиктетейин деп мындай бир ишарат да кылбайт экен. Бардыгы жөнөкөй. Козгогон маселелер дагы ошо эл аралык алкактагы жанагы парламенттер аралык байланышты чыңдоонун бир
жакшы эмелерин, багыттарын айтат да. Ошон үчүн эле алар ушу ичкени жакшы көрүп калышат. Чынак духу күчтүү экен да. Өзү жумшак болгону менен сары окуясындагы эң чоң касиети сапаты эл чуулдап эч ким бирин укпай калды да. Чынак куштарга көз килбей калды. Даже бири менен кайым айтыш башталды да. Ошондо элди тынчытып бир жеңден кол чыгарууну ошону алып келди да. Ошол касиети менен бул биздин өкмөт менен элдин ортосунда дагы чоң көпүрө боло алды дейм да. Чыныбай депутат кезинде мисалы үчүн бир өзгөчөлүгү мындай бир чалкеш маселелерди абдан бир жеңил чеччү. Же болбосо эл айта албай тайсалдап турган мамлекеттеги проблемаларды ал өзү айтып чыкчу. Жастыргандардын артында ак үйдө отурган айрым саясий чиновниктер турат. Эмне үчүн коомдун тынчтыгын бузуп, ушак айың тараткандар ак үйдө отуруш керек? Мен мисалы ошондо түшүндүм, чоң маселе чачыш үчүн, өлкөнү өңдөш үчүн, системаны салыш үчүн, бир чоң кармакталга жылдырыш үчүн чечимди дароо кабыл алган. Мисалы мен чечимди эгерде чечим кабыл алыш керек болсо, уйдалып отурбайм. Чыныбайга таң калган кээ бир сапаттары бар болчу да, аябай кечиримдүү болчу. Аябай кечиримдүү. Андай адамдар мен аябай аз деп ойлойм. Анткени бирөө жамандык жасап, тиги Чыныбайга каршы бир жаман нерсе айтып же жамандык жасап эметип койсо, Чыныбай эч качан алардын артынан түшчү эмес. Эми бала асылгандар асыл берсин дейм. Мен жана Байылданын саптарын философия кылам да. Ал мени итсиң деди, итмин дедим. Жөн гана мыйыгыман күлүп туруп, не кылам, ажылдашып, мен анын ит экенин билип туруп дейт. Анысыганда мен принцибинде мындай, мен жөнүндө аны айтат, муну айтат, аны менен ажылдашып убактымды өткөргөндөн көрө ошо алды койгон максатыма жакындайын деп. Мен бүгүн билем, бийлик Чыныбайга кандай басым көргөзгөн. Төрага эле башкалар келбей качып жүргөндө ал түрмөгө келип УКМКнын СИЗОсунан мен кабар алып кеткен. Бирөөлөр бирөө менен айтышып убактысын өткөрөт. Ошо бирөө мага тийишип койду, мен ошого жооп берейин деп убактысын өткөрөт. Бирин баягы оор касып, көр касып жүрүп өтүп кетет. А мен айтам, баштап эмне кылам? Моякта могу максатка жетейин дейт, ушуну жылдырайынчы деп, ошол эле максатымдан артынан түшүп алам да. Чыныбай Турсунбеков бир сөз менен айтканда өзүнүн үй бүлөсүнө калп айтпаган. Өзүнүн айылына калп айтпаган. Өзүнүн фракциясын жамандап чыгып кетпей турган. Анан өз элин алдабай турган карапайым, жөнөкөй, түз жүрген абийирдүү инсан. Эртең кайра күндүн көзүн көрөлү, о адамдар, бул бир жөн сөз болбосун, ар бир үйдүн күлүп чыккан бөбөгү ачык тийген күн астында ойносун. Аламаттуу коркунучтун алдында адамың да, чөбүң дагы бир өңдүү, жалгыз гана бардыгынын камында жүргөн күндүн амандыгын тилейли. Türkiye'de işlep жүргөн кезде Türk dünyasının adabiyatın Kırgız tiline bir top kotorgon eken, anın içinde ошол Türk'tördün adabiyatı var, anın içinde Azerbaycanların adabiyatı var, anın içinde tigil İran'dık, Irak'tık Azerbaycanların adabiyatı var, Türkmendördün adabiyatı var, jana başkalar. Şunçalık bayağı özü, boyu çakan bolgan menen özü öte salmaktуу kişilerde. Öte salmaktуу kişiler. Janagыл Gökjalдардын ölümün эгерде мен которгон болсом, башка бир киши которгон болсо, канча реклама кылып айтат элек. Ал анткени жок. Жанагыл түрк дүйнөсүнүн адабиятын которгондо деле аларды мен мынтип койдум, тигинтип койдум дегени жок. Мен ушундай адатым бар болчу. Мен өзүм айрымдар өздөрүнүн жазган ырларын, макалаларын алып алып, гезиттерге барып, өз колуман тапшырып, кайра сурайт да. Мен үйдө жатып жазчумун, жиберүүчүмүн да, почта менен. Анан баспаса жок, артынан түшчү эмесмин. Бул чыны менен чынчыл адам. Ал жеке үй бүлөдө гана эмес, поэзияга чынчыл мамиле жасады. Поэзияда да башкача көз караш менен карай баштадым. Лириканы
мазмунду угула баштадым, мындай бир сюжетти угула баштадым. Анткени себеби адамга жаш өткөн сайын тажрыйба көбөйдү да. Демек ошо тажрыйбаны туура колдонсоң дагы көбүрөөк мындай жугумдуу дагы жакшы нерсе чыгат экен деп аракет кылып атам да. Мисалы атама дегендеринде мен дыйкандын баласымын, көп эстеймин талааны. Эгин тарткан машинаны, саман тарткан чананы деп келип, аягында мындай өзүн күнөөлүү сезип, мындай классташтары, ата-энелери мындай айылда калып жүрсө окумуштуу болуп, костюм кийип кеткенден мындай уялгансып, өзүн күнөөлүү сезип, анан актанып атат. Ата жолун улап, кийин минбесем да трактор, тала сүйгөн жан сезимине мураскор деп, баары бир мен ушул айылдыкмын, баары бир дыйканмын, баары мен оюм, тилегим сиздер менен деп актаныптыр. Biz endi hozir men Nurjon apadan o'qishni kitoblarini olaman, she'rlarini olaman da biz o'zbek tiliga tarjima qilib, uni Toshkentda inshaalloh kitobini chiqaramiz. Чыныбай Турсунбеков агай акын катары дагы өтө терең изденген, анан жөн гана сезимдерин жазган акын эмес, мамлекеттик деңгээлде ойлоно билген, элдин жүгүн артынган, ар кандай бир этаптарда бир үй бүлө, бир адам ошол тарыхый этапта кандай тагдырды басып өтүп атат, ошого чейин саресеп салган, жанагы мекендин жүгүн артынган, элдин тагдырын ойлонгон акындын ырлары болуп атат да. Асылдык, достук, махабат, жүрөккө баарын батырып, жашоону келдик тазалап, бакытты жүрдүк чакырып, калыстык издеп дүйнөдөн, чындыкка тике карадык. Башаттай экен адамдар, башында абдан тазаккан, жаш өткөн сайын кадамга жармашкан кирди жашаткан. Чыныбай аябай Алык Осмоновдун поэзиясын жакшы көрчү. Турар Кожомбердиевке эметчү. Анан мен ошо Чыныбай аркылуу алардын поэзиясы менен тааныштым. Бирок мен өзүм болсо орус поэзиядан тиги Лермонтовдун поэзиясын аябай жакшы көрчүмүн. Анан Есениндикин. Чыныбай да Сергей Есениндикин жакшы көрөт. Ошондой бир окшоштугубуз болуп калды да. Ойлоп көрсөк, баягы кичинекей кезибизде, эми балалык чагыбызда бир жазаган кээ бир иштерибиз, эмелерибиз окшошуп кеткендери бар экен. Булар кандай ишке кирбесин, бизнеске киреби, саясатка киреби, бири-бирине дайыма жардамдаш. Бири-бирине дайыма жардамдаш. Кээде үй бүлөдө эки башка көз карашта болуп, анан бири-бирине тоскоол эткен учурлар болот да. Булар баягы кыргыздын сөзү менен айтканда, эриш менен аркактай. Эриш менен аркактай бири толуктап, анан экөө өрүлүшүп, ушунчалык бир өрнөк үй бүлө болгон десек жагылышпайбыз. Башынан баштап эле мындайча айтканда биз эриш аркак болуп, бардык иште биз жасап аткан иштин бардыгында мен баштаган иште дайыма ошол иштин алга ылдам жылып кетишине чоң түрткү болуп келди. Бизнесимде деле ошондой болуп келатат. Çinebek ага ham, Nurjon hanım ham o'zlarining shaxsiyati da, xarakteri da insoniylik talantini shakllantirgan odamlar. Siyasatda деле кээде ойлойм. Мага мисалы PR менеджер андай мындай алып бир көп киши алгандан көрөк, жаңгысы эле Нуржан болсо жардамчы деген баарын, жаңгысы эле мындай оперативдүү да анан кийин ойдогудай деңгээлде аткарып коймок деп ишенем да. Nurcan Hanım'ı sadece eşinin hatırasını yaşattığı için değil, Türk kültürüne büyük hizmet vermiş bir yazarı bizlere unutturmadığı için, onun aziz hatırasını gönlümüzde, gözümüzde yeniden canlandırdığı için teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir görev ifade ediyor kendisi. Коомдук иштерге да аралашып, ошо өндүрүш менен бирге фонддун ишин дагы айкалыштырып алып кетип баратканы дагы бул аябай күчтүү инсан катары, тажрыйбалуу, дүйнөгө болгон көз карашы мындай башкача адам экени сезилип турат да. Апам мугалимге өзүчө орус тил мугалими. Анан мугалимдер бир аз строгий болушат. Ошондой эле болчу да, бирок ошондой болгон үчүн бизге туура тарбия берди да. Үйдө дагы бизди бүт тазалыкка, китеп окуганга, бүт баарына
негиз берди деп айтсам болот да. Иримде дагы мен орусча жазышым керек болуп калды Советтер Союзунун ушунда. Мен өзүм тамашалап калам. Мен докторлук диссертация жазсам, Нуржан ошону кандидаттыкка түшүрүп салды деп. Анткени мен бир бетимден 3 сүйлөм же жарым бет кылып кыскартып берет да магачы. Ошонун натыйжасында мен кандидатым жаралды да. Эч качан балдарына катуу сүйлөгөн жок. Эч качан. Анан такай ушунчалык аларды поддержка кылчу. Мен эсимде кыздарым тамак жасап өздөрү үйрөнүп атканда бир жолу боп-боз болгон борщ жасап коюшуптур. Анан бизге беришти, анан ичип эметип атсак, чыныбай тим эле аябай мактап айдайды, аябай сонун болуптур кызым, азамат деп. Тим эле до конца жок, анан ушу добавка сурап анан ичти да. Кыздар бир аз билесиңер да, анча көп оптимист болбойт. Папам болсо айтып турчу. Эчтеке болбойт. Баары жакшы болот деп. Анан мен келип калчумун, мына бул мындай экен, тиги ушундай экен, бул мындай кылды десем. А бирок муну кылды да, тигини кылды да деп мындай актап турчу да элдичи. Баарында жакшы бар деп айтып турчу. Биз пансионатты 2099 жылы алдык. Анан ушу бирөөсү 5-класста, бирөөсү 7-класста окуп калган мезгилден баштап ушу пансионаттын ичине барып иштеп калышты. Ошондон баштап көнүгүп иштешти. Алар жыл сайын каникулга чыкканда ушу бияка келишчү. Мындай башка балдардай болуп эс алып, тияка барып эметишкен жок. Биякта дагы эл катары эле тиги общежитияда жашашты. Пляждагы лежактарды койгондон баштап, зонтиктерди койгондон баштап иштеп, регистратор иштеди болуп отуруп, бүгүнкү күндө башкы ошо пансионаттын коммерциялык директоруна жетекчилигине чейин жетишип, тажрыйба алышты да. Мындайча айтканда балдар өзгөчө кыздар эмгек менен чоңоюп эмгек эмне экенин билип калышты, тыйындын, акчанын баркын билип калышты. Көлгө барганда ата-энебиз бизге айткан, иштеп баштайгыла, үйрөнгүлө деп. Биз макул болдук, бизге да кызыктуу болчу абдан. Иштештеген бул эмне кандай болот. Эсимде азыр биздин ошо биринчи зарплатабызды алганда бир аз азыраак чыгып калып, анан апабызга барсак, апабыз мага эмне келдиңер? Барып бухгалтерия менен сүйлөшкүлө. Барып өзүң эсептешпейсиңби деп койду эле. Барып тыкылдатып мен момунча иштегем, мына момундай кылгам деп далилдеп, айлыктарын толук алышып, анан аны бекем катып, өздөрү эмгек менен тапкан акча да. Анан ошо биринчи айлыгын алганда балдарым, кыздарым ушунчалык сүйүнүштү. Анан мен ойлоп атам дейм, эмне кылсак болсо элек, наверное, баары кийим-кеч алышат тигүү десем, Бишкекке барганда эле Дордойго барабыз деп калды. А эмнеге барасыңар десем, ошол жакта арзан деп атышат, ручка, тетрадьтарды ошол жактан алабыз деп. Өздөрү ошондой эмгек менен тапкан акчасын жөн эле мындай чачкылары келген жок да. Негизи ата-энелер балдарына сөз менен эмес, өзүлөрүнүн үлгүсү менен үйрөтөт да. Балдар ата-энесин карап, алар жасаганын жасайт. Биз деле ата-энебизди көрчүбүз. Чын эле бизге эми негизи ата-энебиз берген тарбиясынын эң негизгиси ал эмгекчилик, чынчылдык жана жоопкерчилик да. Ошого биз аларды көрүп үйрөндүк. Биздин кичүү кызыбыз Бегимай кичинекей кезинде тартынчаак болчу. Айдай андай эмес, айдай адамдар менен бат аралашып кеткен, атасына окшош кыялдары көп да. А Бегимай кичине тартынчаак болуп калды. Анан ошо Бегимайга, кызым, эмнеге тартынып атасың? Адамдардын баары эле бирдей. Министр болсо деле, тиги президент болсо деле, ал баягы эле сендей болгон адам депчи. Азыр эсимде атам айтканы, мен деле ошондой болчумун деп бир жолу мага айтканда. Бирок андан кийин түшүндүм. Ар бир адам ошондой эле мендей эле депчи. Оолубуз эң кичүүсү болду. Биз жакшылап бутка туруп калганда балдардын үстүнө жаңы эркек балабыз көбүрөөк мамасаны да эркелетип койгону бар. Бирок ошого карабастан аябай эрке болуп кеткен жок. Айтканды угат, аракет кылат. Мындайча айтканда бирок кичине жалкоолугу бар да, ачыгын айтыш керек да. Бирок ал деле өтөт деп ойлойм, анткени жалкоолук менде да бар. Эчтеке эмес, кийин анысы өтүп кетет деп айтып калчу. Эми бирок балдарын аябай аракет кылып, эми такай эле мындай колдоп турчу да. Эржан экөө такай шахмат ойночу. Бирок шахмат ойногондо Эржанга эч качан мындай атайын эметип утулуп берчү эмес. Чыныбай эме өгөндүрдү да, утулганды да билиш керек дегенге. Сен турмушта такай эле жеңүүчү болуп чыга албайсың. Кээ бир жакта возможно утулуп каласың. Бирок ошо утулсаң дагы кайра аракет жазып, жеңгенге аракет жазып, ошого тиги максатын койсоң, бир күн ошол жеңиш да сага келет дегенге үйрөттү да Эржанды. Кичинекей кезинде ошо утулган сайын ыйлачу да балам, ошо эсимде. Канча мен унутайын? Сен утасыңбы? Көрөбүз азыр ким утат. Жалкоо адамдар эми өмүр бою жалкоо болот да. Менин жалкоолугум ушу бир иш баштаганга чейин да.
ошого мындай шымаланып киришкенден кийин күн жок түн жок кете берем да. Буюрса ошол нерсе болсо андан да ошондой нерсе чыкса жакшы болот деп ойлоп коюп атам да. Алтын балам, жан балам, күлүп күндү кармаган, жерген кейиш кылып, элгемге арнаган адам кылсын Кудайым. Her konuşmamızda, kendi aramızda konuşurken aileyle ilgili olarak onları ne kadar çok sevdiğini anlatırdı. Ben de kendisine derdim ki ya derdim, Çınvay derdim. O bana Bedir derdi, ben Çınvay derdim. Ya bunu sen kendin eşine, çocuğuna, çocuklarına söylesene arada bir. Çünkü bunlar güzel şeyler falan ama işte insan onu söyleyemiyor, yani söyleyemiyor. En önemli şeylerinden bir tanesi Nurcan seni seviyorum ya da Ayday seni seviyorum ya da Begüm seni seviyorum ya da Ercan seni seviyorum. Bunları çok söylemek isterdi. Her aile içi konuşmalarımızda bu samimi şeyi vardı. Onlar bilmez. Burada şu anda size söylemem de onları ne kadar çok sevdiğini her zaman söylerdi. Андай нерселерди көп сүйлөшмөсүз. Мен атама айтчу эмесмин. Ата, мен сизди жакшы көрөм, сагындым депчи. Азыр айтмакмын. Уялчу болушум керек да, именно өзүм ичиндеги сезимдерди айтканга. Азыр айтмакмын уялбай эле. Ата, сагындым деп. Ата, биз аракет кылып атабыз. Ушундай нерсе абдан бир өксүк. Абдан бир өксөт болбой калды. Ан нерседей көрүнүп жатат. Жакшыныкай досуңан кантип айрылып каласың деп. Bana dedi bir şey olursa, ben dedi göç edersem, aynen öyle, göç edersem dedi, lütfen dedi Kırgızistan'ı bırakma dedi. Senden dedi bunu istiyorum. Ne çocuklar ne başka bir şey, kusura bakmayın. Lütfen dedi, Bedri senden rica ediyorum. Bak dedi, tabii ki eminim dedi, bırakmayacaksın. Çünkü benim tanıdığım insan dedi öyle yapar dedi. Duygulandık, beraber ağlaştık. Bunu bilmez kimse. Burada söylüyorum. Папамдын кыялдары бар болчу да. Атам жанында жүргөн балдарды айтып калганда, Чынбай Кунуч муну жазага келген, моякта туруп монтип кыялданган деп айтпай эле коеюн, азырынча эмне жөнүндө алар айткан. Ошонун баарын мен ишке ашыргым келет да. En önemli şeylerden bir tanesi de çok başarılı, çok yokluklar içerisinde yetişen çocuklar var diyordu. O çocukları bir bulup onları önünü açmak. Onlar yarının geleceği, Kırgızistan'ın geleceği onlar yani. Бизге деле айтып турчу. Балдарга биз эң мыкты нерсени беришибиз керек. Алар ушу биздин келечегибиз, өлкөнүн келечеги деп. Анан ушу чоң атам үйү, Умсунай апа бала бакчасы болду деп. Баягы атабыздын кылган өзгөчө үй болчу. Ошол үйүн калып ушундай болуп атат деген мезгилде мен мектепке барып калсам, мектептен көргөзүп калышты. Полдо мектептин полу бетон. Бетон полдо bir 25 баланы бала бакча ачып коюшту. Ошо полдо жатып укташып ошол жерде бала бакча деген аты бар экен, анан аны көрүп кой. Көргөнгө кирип коюп атасыз, пайда батасыз жок деп анан кийин ошону бузуп, анан заманбап 1-элүү балалык мектеп куруп. Анан ошентип бизге 2015-жылы 2 тайпадан турган 50 орундуу бала бакча ачылды. Баардык талаптарга жооп берген, заманбап, балдардын өсүү өнүгүшүнө, тарбия таалим алуусуна, деги эле жеке эле инсан болуп калыптанышына толук болгон шартты түзүп, анан 2015-жылы ноябрда ачылып, анан 1 декабрда балдарды алып, кабыл алып анан иштей баштаганбыз. Атам ошол жерде өзү жакшы эсимде кичинекей баладай болуп, ар бир комнатанын бөлмөнү ачып, карап чыгып, өзү текшерип, мындай
жылмайып күлүп турган эсимде да. Өз айткандай эле албетте жана кыйынсырап калган ата-үй кайра жашоого толду. Бирок андан башка таңбалдарды абдан жакшы көрчү. Мен бекем ишенем, агайдын оюнда, жүрөгүндө бала бакча бир өзгөчө орунда болчу да. Ушул жака келгенде бир рахаттануу менен салчу. Ар бир бала ырдап бийлеп жатканда ошого бир көңүл коюп, кубануу менен комментарийлерди айтып, ар бир баланын кыймыл аракетин ушу көз жаздымда калтырбай карап отурчу да. Бир жагынан айыл үчүн, эл үчүн эски тамды бузуп туруп бир күнү бала бакча куруп салдым үлгүлүү. Апабызга Куран окуп ар жайда барган кезде жолугабыз балдарга. Тосуп чыкса мотурайган жүз бала, апам күлүп карагансый түз мага. Биздин уя жылуу болду, кең болду, кайра баштан хан сарайга тең болду. Агай биздин бала бакчага ашыгып, кубанып, бир жаңы нерсе көрөм, жаңы нерсе алам деп келчү да. Анысынын өзү дайым айтчу да, мен дүйнөнү баланын көз карашы менен карайм депчи. Анан көптөгөн жаңы нерселерди үйрөнгүм келет ошо баладай болуп. Анан көптөгөн кыйынчылыктарды дагы ушул көз карашымдын жыйынтыгы менен жеңип алам дечү. Бардык нерсе ошо бала кезден башталат. Тарбиядагы, билимдагы, келечекке ачыла турган жол дагы ушу балалыкта кезде кандай чабылса ошондой болот. Ошол нерсени жакшы таамай билсек, анда биз балдарыбыздын келечекке болгон жолун жакшылап чаап беребиз. Нам бар жерде ыр бар дегендей, ушул баардыгыбызды айылым мындайча айтканда бизди багып атат. Ончалык садикти курду, мындай улам кошуп атат. Бул эмгек баардыгын эле колунан келе бербейт. Биз буга рахмат айтабыз. Мен эми сөздүн аягы Чыныбайдын иши ийгиликтүү болсун. Өзүнүн бир сабыры менен аяктап коеюн. Барына жогуна да кайыл болуп, бапырап өзүнчө бир айыл болуп. Келемин жараткандан койгон өңдү жаныма өчпөй турган жанын коюп деген бир ыр бар. Өчпөй турган жанын айыма жанында күйүп турсун, өмүрүсүн болсун. Адамгерчилиги укмуш эми. Баягы бир союздар укмуштай жаман жылдар болбодубу? Ошол убакта жана өзү да аялы да айткан жок. Килейген камаз менен ун, кесме, май жүктөп келип түтүнмө түтүн таратчу. Ошо жаманчыл убакта. Биз сыймыктанабыз мынча. Мунун аркасы менен канча жылган жумуштарыбыз бүтүп атат. Жоласа менен клубтун оңдолушуна, спорт зал курулуп атат. Ошол комплексте курууга жардамдардын аяган жери жок. Жолду дагы мынакей азыр 2 чакырым жолду асфальттап берди. Эми жакшы жардамдарын бере эле колунан келишинче. Биз эми ыраазыбыз. Бул башка кишинин эмгегин баалоо бардык эле кишилердин колунан келе бербейт. Бул ушундай өзгөчө адам деп эсептейм. Bunun bari ошо китептин баягы мектептеги тарбиянын таасирлери көбүрөөк көргөн нерселердин, окуган нерселердин таасирлери десек болот. Турмушта кийин университетте окуп атканда дагы кийин окумуштуу болуп, ошо илим жазышымда дагы мына ошол бала кездеги окуган китептердин таасиринен улам турмуштук жолум ушул багытка, башка багытка, бүгүнкү багытка кеткенге негиз болду деп ойлойм да. Бирок мына азыр биз түшүнүп атабыз, маданиятсыз өлкө болбой тургандыгын, маданиятсыз эл болбой тургандыгын деп. Ошондуктан ар дайым биз маданият кызматкерлерине колдон келишинче көңүл буруп, жашоо шарттарын оңдоп, чыгармачылыктын өркүндөшүнө сөзсүз түрдө бир камкордук кылышыбыз керек деп ойлойм. Чыныбайды биз азамат ретинде билдик, акын ретинде билдик. Чыныбайды биз жүрөгүбүздүн түкпүрүнө Чыныбайдын атын оюп жазгандай болдук осы сапарымызда. Шекеңдин өзүнүн өлчөлүү өмүрүнөн адабий өмүрү алдаганча узак болот го деп ойлоп калдым. Анткени анын жубайы Нуржан Давлетбек кызы, үй бүлөсү, анан албетте аны менен бирге калемдеш болгон, таламдаш болгон адамдар ушундай Чыныбай Турсунбеков атындагы фестивалды өткөрүп атышат. Өзүнүн көзү өтүп кеткенде дагы анын аты эл үчүн кызмат кыла берет экен да. Чыныбай Турсунбеков агайыбыз мына ушундай баягы тирүү кезинде кандай болсо бүгүнкү күндө дагы менимче ошо кыргыз адабиятына Опултуда чоң салым кошкон
чоң бир фестивалдын, чын эле республика боюнча чоң фестивалдын бир себепчиси, данакери болуп дагы деле ушул агайдын орду адабият чөйрөсүндө чоң болуп жатат. Ырдалып чыгабы деп, ырымдын саптарынан, ырымга бир көрүүгө ырыстын асманынан унутуп бүт бардыгын. Мен сени издейм, адам. Балдарыман бир нерсени сурангамда, мынакей фестиваль өткөрүп атабыз депчи. Бир нерсе силерге азыртан айтып коеюн, эртең күнү мен жок болсом да фестивалды силер өткөрүшүңөр керек деп. Жыл сайын ошо фестивалды өткөрүшүңөр керек деп ошону гана айтып сурандым. Балдарым мага сөз берген, ошон үчүн мен ишенем, балдарым аны аткарарын. Ошон үчүн фестивалдын келечеги кең деп ойлойм. Кереметтүү көлүм. Ушул көл жээгиндеги эс алуу жайын бизнесимди бардыгын өзүмдүн ак эмгегим менен жасадым. Нуржан экөөбүз тез Союздан калган чалды бары чыккан эс алуу жайын алып, көл бакчага айланттык. Мен өз жылдыздуу жээгиме адабият менен алып урушкум келет. Мен мындан ары өмүрүмдө адабиятка, поэзияга арнайм.